негизи мына өлкөбүздө өнүгүү болуп атканда мынакей өзүбүздүн биздин мынакей урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, ошондой эле УКМКнын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевич экөө тең спортко көп мындай көз карашын абдан азыр колдоп, ошолорду азыр таратыш керек. Баягы элеке таза муун болсо, таза өлкө болот деген ойдо азыр өстүрүп атат, өнүктүрүп атат ушу спорт тарабын. Ошол себептен бизге да тапшырма берилген болчу. Күрөш федерациясына дагы ушуреки бүгүнкү күндө бул айылга чейин жеткизип күрөштү. Жана ошол жактан жаңы таланттарды чыгарып, алардын баарын колдоп жерге чыгарып, анан кийин аларды калтырып койбой, аларды мынакей албан биздин мынакей уже олимпиадада призерлорубуз, ошолорду жолдоп, ошолордун жолун жолоп, замена болгонго биз бүгүнкү күндө уже дайындап атабыз. Кийинки бул Кудайым буйрса Кыргызстандын желегин желбирете турган инсандар чыгат деп мен терең ишенем. Ошондуктан бул бүгүнкү күрөш лигасы деген иш-чара Кыргызстан боюнча биринчи жолу башталды. Ошол себептен былтыр мен баягы ар бир областка өзүмдүн представительдеримди шайлап, аларды күрөш, алардын мынакей иши уже башталды. Башталып, мынакей 36 миңден ашык участник катышып, ошолордон отбор болуп келип, мына бүгүн 600 бала келип могу жерде таймашка катышып көргөзүп атат өзүнүн чеберчиликтерин. Ошол себептен бул абдан кубанычтуу, бул чоң майрам, бул спорттун майрамы. Спорт деген бул жакшы нерсе деп ойлойм. Ошон үчүн ушу иш-чараны баштап атабыз.